Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсызбы ардактуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурбейла Шур кызы тааныштырам. Баткенде жол кырсыгынан 8 адамдын өмүрү кыйылды. Кырсык 22 ноябрдын кечинде Баткен Ош жолунун 212 чакырымында болгон. Кечки саат 8-9 ортосунда аталган жолдун Баткен районунун Жаңы Жер айылына тушташ бөлүгүндө спринтер үлгүсүндөгү кичи автобус менен Opel Vectra унаасы кагылышып кеткен. Кырсыктан 8 адам каза таап, жаракат алган дагы бир киши ооруканага жеткирилген. Бул тууралуу Салам медиага Баткен облустук жол коопсуздугунун көзөмөлдөө кызматынын маалымат катчысы Бектемир Мамытов билдирди. Спринтер унаасы менен Opel Vectra деген машина кагылышып кеткен. Кагылышканда ошол 8 адам каза болгон. Бир адам алган жаратынан больницага түшкөн да. Азыркы маалыматтар ошондой. Opel Vectra унаасында каза тапкан 6 адамдын 4-өө бир үйдөн. Үй ээси, жубайы, уулу жана небереси, калган экөөнүн бири үй ээсинин агасы, дагы бири кайненеси. Ош тараптан келаткан Mercedes-Benz Sprinter кичи автобусунан 2 адам каза таап, жаракат алган дагы бир киши ооруканада. Opel Vectra унаасындагылар Кадамжай районунун Миңчинар айылына турмушка узап жаткан кызынын тоюна бара жаткан. Бул окуядан бир күн мурда 21 ноябрдын түнүндө ушул эле Ош Баткен жолунда Баткен шаарында жашаган дагы бир үй бүлө жол кырсыгына учураган. Анда жеңил унаа жүк ташыган машиненин чиркегичи менен сүзүшүп, ата бала каза болгон. Бул жол кырсыктарына катуу ылдамдык себеп болгону божомолдонууда. Баткенде бала бакчанын 4 кызматкери оор абалда ооруканага түштү. Баткен облусунун Кадамжай районунун Абдыкадыр Урузбеков айылындагы Баластан балдар бакчасынын 4 кызматкери ботулизм оорусу менен ооруканага түштү. Бул тууралуу Салам медиага Баткен райондор аралык санепид көзөмөл борборунун дарыгери Рахат Маджитова билдирди. Дарыгерлердин айтымында кызматкерлер 21 ноябрда түшкү тамактануу учурунда үй шартында консервацияланган салат жешкен. Салатты бала бакчанын ашпозчусу үйүнөн алып келгени аныкталган. Кызматкерлер ошол эле күндүн түнү ашказан оору, кусуу, баш айлануу, алсыроо сыяктуу белгилер менен ооруканага кайрылышып, баарынын абалы начарлап, Кадамжай райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Дарыгерлер алардан ботулизм оорусун аныкташкан. Учурда бейтаптардын абалы орто оор деп маалымдашты. Баткен облусунда 1 декабрдан тарта папилломага каршы эмдөө жүрөт. Баткен облустук үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун кызматкерлери мектеп окуучулары арасында папиллома вирусу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Аталган мекемеден билдиргендей 1 декабрдан тарта папилломага каршы эмдөө жүрөт. Декабрь ичи 11 жаштан 14 жашка чейинки кыздар аталган эмдөөдөн өтөт. Ошондой эле эмдөө ыктыярдуу түрдө акысыз жүргүзүлөт. Папиллома вирусу жатын моюнчасынын рагын пайда кылат. Бул ден соолукка олуттуу коркунуч туудурган илдет жана кеңири таралган. Рактын бул түрү өлкөдөгү аялдардын рак оорусуна чалдыккандардын арасында экинчи орунда турат. Папиллома вирусу 15 жаштан 44 жашка чейинки аялдарда рактын эң көп таралган түрү болуп саналат. Дарыгерлер белгилегендей, өспүрүм кыздарды пландуу эмдөө жатын моюнчасынын рагын алдын алат. Жыл сайын Кыргызстанда 600дөн ашуун папиллома учуру жана 300гө жакын өлүм катталат. Чек арада жабыркаган 826 жарандын документтери калыбына келтирилди. Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда өздүгүн тастыктаган документтерин жоготкон жарандардын документтери калыбына келтирилүүдө. 22 ноябрда Баткен облусунун жетекчиси Абдикарим Алимбаев жарандарга документтерин тапшырды. Бул тууралуу облустун маалымат кызматы кабарлады. Кырдаалга байланыштуу Баткен шаарындагы мамлекеттик каттоо кызматынын жарандарды кабыл алуу борборунун 1-кабатында жабыркаган жарандардын документтерин калыбына келтирүү боюнча жарандарды кезексиз кабыл алуу жүрүп жатат. Белгилей кетсек, мамлекеттик каттоо кызматы Лелек районунан 380, Баткен районунан 414 жана Кадамжай районуна эвакуация болгон 31 жарандын арызынын негизинде документтерди калыбына келтирген. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча аман туруңуз.